Nazırayın! Toktadın! Yüreğin balasıyım da ağanı toktadın! Toktadın Nazırayın! Nasıl toktadın bu? Tokta! Toktadın bu! Toktayı bulayım da ağanı ya! А, смотри, бомж валяется. Құдайым сені жалғасын. Ушунун акыркы жолу болсун. Билип ал, түшүндүңбү? Эгерде аминте турган болсоң, биз экөөбүз иштеше албайбыз. Мен сенен сүйген ұлың, мен сенен сүйген ұлың, ол ойыншы. Ай, атаке, атаке, атаке. Ay Akılbek. Ne Ay oldu? oğlum, aldan suyunu alıp verip koy şu mayaka koyayım. Ata, koyun şunu, oynayın geletmeyi. Yürü.
Үйге бар, атаң қуалап шығасың үйден. Sen менімен барасың? Менімен барасың сен? Барғасаң қойшы. Өзім өлемін. Құдай батасын берсін саға. Оппа, досым, қандай қолыңдағы не? Қомыс жеміш қой. Төкмөчүмдечи. Қап етпесең, бір бал жерің чапшырап бір төгіп кетпейсің, қандай дейсің? Бұл дұдық қой. Не қой? Қолыңдағы не деп сұрап жатамыз. Кімдер дейсің? Қомыс? Бақ бері. Қомыс дейші. Өтме көрінбе. Жалыға. Рахмат саға. Атын кем е? Тоқтат тұр. Өкөз чоғы шамшым өтелі бірге. Чоғы барып, маяктешелі. Жүрі. Менің атым Ақылбек. Мен өзім нарындан боламын. А сен қаяқтан боласың, я? Туылған жерің аялағандай артық болады екен. Туылған жерімді сағындым. Оның не я? Бұл чоң атамдан қалған қомыз. Чоң атамдың қомызы. Маға мұрас қылып қалтырып кеткен. Білесің бе? Чоң атам аялағандай біздің айылда танымал киши болчу. Анын черткен күйлөрү, анын ырлары жанды сергитчи. Жекеле коңшулар эмес, жалпы айылдан элдер келип, анын сонун үндөрүн угуп, шунчалык жандар эргип кетишчү. Чоң атам абдан белгилүү киши эле. Чоң атамдын көзү жумуп кеткенден кийин өз ата-энеме бара албадым. Өз бир туугандарым менен аралашып кете албадым. Түшүндүм бөтөн болуп калганымды. Анткени чоң атам мени өзү чоңойткон. Жана түшүндүм алар менен бир бүлө боло албарымды. Андан кийин шаарга келдим. Бул жакта жашап калдым. А мен атамды жек көрөм. Күндө урч. Күнүгө көз ачылбай. Арактан көз ачылчу эмес. Мен андай болгум келчү эмес. Акылкы жолу качан жуунуп тамак иштең элең я? Эмне? Үйгө келип, эртең ысык тамак ичип кетпейсиңби я? Мен чакырып атасыңбы? Үйүңөбү? Тамак иштеппи? Билесиңби? Менин келинчегим тамакты аябай даамдуу жасайт десең, сага жагат. Эмне? Сен маяктеше турган досторуң жокпу сенин я? Албетте, достор көп. Бирок мен каалайт элем, сен да мен досум болушуңду. Дагы бир дос күтсөм, артык болбостур. Үйгө кел. Бирге тамактаналы. Тамактаналы. Анда эмесе, эртең ушул жерден жолугушалы. Андан кийин үйгө чогуу барабыз. Макулбу? Мен кетейин. Сага чоң рахмат маеңе. Баса атың кем я? Мурас. Жүр. Үйге бар, атаң қуалап шығасың үйден. Sen менімен барасың? Менімен барасың сен?
барбасаң койчу. Өзүм эле. Kızım sağ ne oldu? Азыр атаң айтты, биз жөн койдуп айтамыз. Oy antpeci kızım Ama ay. тоже бизди Anday deveci kızım ay. Ал сизди ураташат, бизге да кол тиет. Ya günü tünü iştep жүрбөйбү? Kандай bolsa da atаңарды сыйлашыңар керек да силер деген. Жаман bolsa da aman bolsun ko kızım antpеңin. Койчу kızım. Мурас, келип калдыңбы? Жакшы болбоду? Жүрө эмесе кетели, үйгө барайлы. Кел, Мурас, кел. Мына менин үйүм ушул. Geliniz, qanday sağlığınız var? Бул менин келинчегим Гүлзина. А Гүлзина мен айткан жигит мына Мурас ушул. Жақсы, жақсы, geliniz, giriniz. Кел, Мурас. Мураса дегенде жуунуп алсын. Кел, Мурас. Кел. Кел чапаныңды. Бияка өт. Мындан ал. Мурас. Рахмат. Мени тазартып, ушундай таза кийимдерди бергениңе рахмат. Кудайга рахмат. Мурас, билесиңби? Бул чыны чоң атамдан калган. Чоң атамдан калган белек. Буга кымыз коюп иччеле. Кызыңбы? Ооба, бул менин кызым. Кел келе кой. Мен көкүрөк күчүгүм. Аты Айым. Айым, байкең менен учурашпайсыңбы? Кандайсыз байке? Жакшы. Ата, азыр тамак ичебизби? Ооба, азыр тамак ичебиз. Бар, чуркап барып, колуңду жууп келе кой. Канчада? 8 жашта. Менин да ушундай уулум бар болчу. Ооба. Аялым экөөбүз чогулткан. Үй салабыз деген акчабыз бар эле. Жакшынакай үй билем. Керек болсо, мончоктой уулум бар болчу. Gelinizler, tamam pişti. Кел. Тамакка кара. Alыңыздар. Көрдүңбү? Менин келинчегим айттым эле го, аябай тамакты даамдуу жасайт деп. Акылбек, бактылуу экенсиң. Жакшынакай келинчегиң. Жакшынакай кызың бар экен. Ооба, аның туура. Кудай бизге мол батасын берди. Жакшынакай кызды, жакшынакай келинчекти берди. Биз аябай бактылуубуз. Аның туура, Мурас. Кудай бизге мол батасын берди. Тилекке каршы бардык 5 кол тең эмес экен. Жашоодо ар кандай болот экен. Билесиңби, мен жаңыдан шаарга келгенимде шунчалык атамды сагынчымын. Мен чоң атамдын колунда өскөндүктөн өз ата-энемдин жана бир туугандар менен кошулуп бир үй бүлө боло алган жокмун. Андан кийин шаарга келдим. Шаарда жашап, жаңы досторду таптым. Алар менен жашмын, ойноп күлө баштадым. Бири-бирибизди тоорумай, андан кийин ичмей. Жашоом ушунчалык бузула баштады. Эмне кыларымды билбейм. Кийинчерээк курулушка иштей баштадым. Андан кийин болочоктогу кайнагам менен тааныштым. Ал адам аябагандай башкача болчу. Дайыма жайдары кубанып турчу. Негедир бизден айырмаланып турчу. Андыктан ан менен жакшылап таанышып дос боло баштадым. Жүрөгүм тынчтанып, кубаныч келе баштады. Бир күнү ал мага Кудайдын сүйүүсү жөнүндө айтып бере баштады. Ал мага айтты: "Акылбек, Кудай сени сүйөт. Жана Кудай өзүнүн сүйүүсүн Иса Машаяк аркылуу ачып берген" деп. Кийин ал менин сүйүктүү келинчегим менен тааныштырды. Анын үчүн мен Кудайга аябай ыраазымын. Ал аябагандай көп жакшылыктарды кылды мага.
Кудайдын сүйүүсүн дайым айтып берчи. Анын кечиримин. Кандай күнөө болбосун ал мени кечирерин. Ушунчалык Кудайдын сүйүүсүн терең, анын кечиримин сездим. Жашоодо көп нерселер болот экен, Мураз. Бирок кандай биздин жашообуз болбосун, Кудай бизди кечирет экен. Бул чындык. Иса менин жашоомду өзгөрттү. Такыр башка адам болдум. Жакшынакай үй бүлөм да болду. Өзүң көрүп турасың. Баардыгы үчүн Кудайга ыраазымын. Мураз, билесиңби? Бүгүн биздин үйгө Кудайга ишенген досторум келет. Биз Кудайга чогуу сыйынабыз. Кудайды даңктап ырдайбыз. Калсаң, аябай жакшы убакыт болот. Билесиңби? Мага андай кылуу оңой эмес. Кайсарым ырдайм. Мен атамды эч убакта кечире албайм. Турмушума балта чапты. Үй бүлөбүздү талкалады. Андай дебе, Мураз. Мен баардыгын түшүнүп турам. Кудай баардык күнөөлөрүбүздү кечирген. Кечирүүгө мүмкүн. Сен түшүнбөй турасыңбы? Кантип ушундай атамды ким кечире алат? Мураз, сен айттың го, аялым, балам бар болчу. Жада калса, көп да акча чогулткам деп. Анын баары эмне болду? Кайда калды анын баары? Кой мен кетейин. Эшикте жамгыр жаап жатат. Суу болосуң го. Калып эле кал. Калып эле калчы. Аябай жакшы убакыт болот. Макул. Кичине күтө турайын. Ұртуандар келгілеме, ыйык жазуда сөздөргө көңүл бурабыз. Кимдерде ыйык инжил китеби болсо, жакан жазган жакшы бар. 3 бөлүм 16 аятты окуйлу. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн Ыйса Машиахты биздин күнөөрүбүз үчүн курмандыкка берди. Аны менен ага ишенген ар бир адам өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди. Улуу Кудайдын Ыйса Машиах аркылуу берген улуу сүйүүсүн биз аягына чейин эч убакта түшүнө албайт экенбиз. Ыйса Машиах биздин күнөөрүбүз үчүн өлүп, кайра пайгамбарлар айткандай өлгөндөн тирилгендигинен ал бизди сүйөрүн далилдеп койду. Ал бизге үмүт берди. Демек биз ушундан кийин жалаң гана ушул дүйнөдө үмүттөнмөстөн биз кийинки төрүктөгү жашообуздан да үмүттөнүп калат экенбиз. Биз күнөөлөрдүн көпчүлүгүбүз ойлогондой жакшы иштерибиз же динчилигибиз менен эч убакта тазалана албайбыз. Күнөөнүн куну ушунчалык жогору болгондуктан аны эч бир пенде төлөй албайт экен. Жалгыз гана Иса Машиахтын төгүлгөн айыпсыз каны гана ошол кунду толугу менен төлөп берүүгө кудурети жетет. Ошондуктан ыйык жазууда да мындай деп жазылат. Ал өмүр, чындык жана жол деп. Андан башка эч бир бейишке бара турган жол жок экен. Көрдүңөрбү? Кудай канчалык улуу, ал канчалык ырайымдуу жана кечиримдүү. Ага кайрылган эч бир адам уятка калбайт. Күнөөлөрүнөн арылат. Эмесе биз ушул менен сөздү токтотуп тура дагы биздин арабызда жан келген конок бар экен, биз ошол менен тааныша кетели. Акылбек, сен коногуң менен тааныштыра кетпесиң бизди? Бул Мураз, менин досум. Бир топ болуп калды биз таанышканыбызга.
Бир жолу мен жашоомдо бир аз кыйынчылыктар болду эле. Мурас келип мага жардам берген. Ошол күндөн баштап бири-бирибизди жакшыдан билип, таанышып, дос болуп калдык. Аты Мурас. Аягында кубанычтуубуз. Биздин арабызга келгениңе аябай жакшы болуптур. Кудай сени өзү эле алып келди деп ишенебиз. Мурасга арнап кааласаң, биз ыйык жазуудан бир аятты сага каалоо катары айтып берели деди керек. Матай жазган жакшы кабар, ыйык инжилде жазылган. 11-бөлүм 28-аятты бирөөңүздөр окуп койсоңуздар. Ал жерде мындай да жазылып турат. Чарчап чалыккандар жана түйшүк тарткандар баарыңар мага келгиле. Мен силерге тынчтык берем. Мурас ушул аятты биз сага арнагыбыз келет. Ал сен үчүн жазылгандай. Көрдүңбү, Кудай бизге дайыма өзүнүн назарын салгысы келет. Ага ким кайрылса жүзүн бургусу келет. Биз өзүбүз гана жүзүбүз бурушубуз керек да. Ошондуктан ар бир адам, ар бир пенде бүт жүрөгү менен, бүт жан дили менен ага ишенишиге гана керек. Анан Кудай бизди кандай болсо ошондой эле кабыл алат. Өз эне тилиң менен эле кайрылып, өз эне тилиң менен эле сыйынсаң, ага табынып, дитиңди бурсаң, ал сага сөз көңүл бурат. Ал сенден ошол нерсени күтүп турат. Бүт баардык күнөөлөрүңдү кечирет. Анткени анын убадасы ушундай. Ан өтө ырайымдуу, өтө эле кечиримдүү Теңир. Сен кандай күнөөлөрүң болсо дагы баардыгын кечирүүгө бүгүн эле даяр. Биз сага ушул нерсени каалайт элек. Анда бир туугандар, биз жыйыныбыздын аягында сыйынуу мукташтыктарын айтып, анан сыйынып жыйынтайлы. Менде мындай бир сыйынуу муктаждык бар. Мен жумушумду баарыңар эле билесиңер го. Салгы ишканасында иштейм. Акыркы күндөрү жетекчим аябай нааразы болуп, көп ачууланчу болду. Анткени биздин жумуш паракорлук, жең ичинен акча алмай, элди алдамай. Жетекчимдин ачууланган себеби мен кээ бир нерсени ачык эле бетине айтам. Ал ошол замат ачуулана баштайт. Ошол жумушум үчүн сыйынып койгучу. Ооба, кандай деп ойлойсуңар? Олуттун муктаждык экен, э? Келген анда биз ушул Акылбектин муктаждыгын, өзүнүн муктаждыктарды Кудайга айталы. Ал биздин сыйыныбызды дайыма кабыл алат. Мураска да сыйына берели. Мурас үчүн да сыйыналы албетте. Жараткан улуу Кудайыбыз, аалам жердин ээси, биздин Теңирибиз. Иса Машак аркылуу сага кайрылабыз. Биз сага ыраазычылык келтиребиз. Күнүмдүк ырыскыңды, ырайымыңды берип, биздин жердеги жашообузду улантып атканыңа, бизге ден соолук берип атканыңа, биздин сыйыныбызга кайдыгер эмес экениңе, дайыма угууга, бизге жардам берүүгө даяр экениңе ыраазычылык келтиребиз. Бүгүн да ушу Акылбек уулуң өзүнүн муктаждыгын сага айтты. Ал ушул жумушунда жең ичинен пара алгым деп кыйнап жатыптыр. Ушул нерседе күнөөгө батырбастан, аны ар кандай азгырыктан алыс кылып, ушул жумушунда акылмандык беришин суранабыз. Биз сага ушул Мурас үчүн да ыраазычылык келтиребиз. Биздин ар бир муктаждыктарыбызды сенин колдоруңа тапшырабыз. Иса Теңирибиздин сага алкыч жана даңк айтабыз. Амин. Амин. Мурас, сага жактыбы? Кандай деп ойлойсуң? Таптакыр башкача экен. Жанагы силер айтып аткан нерселерди биринчи жолу угуп атам. Мындай жерде болгон эмесмин да мен. Жанагы айтып аткан Исаңар чын эле мен кетирген кечиримсиз күнөөлөрүмдү кечиребей экен. Ооба. Иса баардык күнөөнү кечирет. Эгерде анын алдына келип күнөөлөрүбүздөн моюн калсак. Билесиң Мурас, ыйык китепте Иса мындай деген окуяны айткан. Бир койчунун 100 кою болуптур. Күндөрдүн биринде бир кою жоголуп кетет. Ал болсо 99-ун таштап коюп,
bir koyun izdеп жөнөйт. Bir toptan keyin аны таап алып, аябай сүйүнүп, айылдагы коңшуларын чогултуп, досторун чогултуп, аларга сүйүнчүлөйт. Жана ушунчалык салтанат курушат. Так ошондой сыяктуу эле ар бир күнөөкөр пенде Кудайдын алдына келип кечирим сураса, Кудай баардык күнөөлөрүн кечирет. Кудай кечирбеген күнөө жок. Ал ырайымдуу Кудай. Акылбек, жанагы сен ишиңдеги жетекчиң жөнүндө айтып атпадың белең? Мен да ошондой адам болчумун. Паракорлукка көнүп, акчаны аябай сүйчүмүн. Элдерди алдап, аябай байыганды каалачумун. Кудай биз кандай болсок, бизди так ошондой сүйөт. Бирок билбейм, башкаларды мени кечирбейт го. Мурас, андай дебе. Ар бир күнөөкөр Кудайдын алдында бирдей. Анын алдына баардык күнөө кечире алат. Акылбек, кеч да кирип калыптыр. Жамгыр дагы басылыптыр. Мен өз жайыма барайынчы. Ирке болгондо жеткирем дейм. Hey, sen bu жақта эмне кылып жүрсүң ya? Чык! Акылбекти издеп келдим эле. Мен анын досу болом. Ey, бул жерден Акылбекке жолукканга болбойт дейм. Түшүнсөң, мен тетияктан бери келдим эле атайын издеп. Мен сага айтып атпаймынбы чыгыктары деп. Бул жерден Акылбекке жолукканга болбойт. Кой койчу, тетинден бери аран келдим. Кой койчу, Акылбек, эй, Акылбек. Көңүлүң чогушун каалабайсыңбы? Жаман сөз уккуң келбейби жүрөгүңдү ортуп? Анда тийиштүү кызматыңды жасап, акча чогултма калып кел. Сенин кызмат деңгээлиңе уруксат берет. Сен менден тили кубаткандай эле, мен да жогору жактагылардан. Эгерде тийиштүүсүн бербесемби, эмне болот билесиңби? Мен жөн эле тытып жейт, алдым жуттум бо. Мен сага канчага чейин түшүндүрүшүм керек? Канчага чейин сени үйрөтүшүм Андай керек? кылганыбыз туура эмес. Кудайдан корксок боло. Элдин ак эмгегин жеп, антип жашабай эле койдум. Антип акча да тапкым келбейт. Акылбек, эгерде сен андай кыла албасаң, мен айткандай, мен каалагандай кыла албасаң, анда мен башка кишини табып келем. Мен эмне? Бир нерсени туура эмес кылып жатамбы? Жумушка өз убагында келем. Баардыгын кылдаттык менен кылам. Мындан ары эмне кыла алам? Мен антип жең ичинен акча алып, паракорлук кылып жашай албайм. Мен андай кыла албаймын. Эй, мен айткандайбы? Ообабы же жокпу? Жок. Мен антый албайм. Кудайчыл, такыба сөйрөй, сен мага үйрөткөнүң жетишет. Бүгүндөн баштап жумуштан бошодум. Жакшы бар.
Akılbek, seni dostun izleyip жүрөт го дейм ар жагында. Akılbek, men, Murat. Акылбек, bunun öz kime de erтерek жогот чүкөскө көрүшпөй. Мурас, сен не кылып жүрөсүң бул жакта? Men senden сүйлөшөйүн деп келген. Муну чакыртсам чакырчу түрү жок. Досумун десем да көнчү түрү жок. Мен сенин келериңди билген эмесмин. Түшүнүктүү. Sen menden uyalып атасың да, Мен сел саякмын да. А сен болсо бир кычыраган жигитсиң да. Жок, андай дебем, Мурас. Мен түшүндүм сага. Сен ким экениңди. Мурас, токточу. Жогондары. Сен да эки жүздүүлөрдүн бири турбайсыңбы? Түшүнсөң мен дагы. Мен кыйын акыбалда турганда келдиң сен дагы. Кыйын учур дейсиң да. Мен да кыйын акыбалда турам. Сен айтпадың белең, сени Кудай сүйөт деп. Кудай менден жиркенет. Анткени сеникиндей үй бүлөм, кичинекей балам, жашынакай келинчегим да бар болчу. Акча деп жүрүп, мен аларды өлтүргөм. Ооба, чындык. Кичинекей баламды, өзүм жанман жаралган баламды өзүм өлтүрүп, келжирек зөөкүрлүгүмөн аялыман ажырагам. Эй, мени менен дос болоюн деп турасыңбы? Канычкир менен. Ой, акыл? Эмне болду сага? Тынччылыкпы деги? Баягы эле жумушуңду? Баягы эле жумушум. Бирок бул сапар жумуштан бошотту. Акыры ушундай болмок турбайбы? Бирок мейли. Кайгырбачы. Кандай болгон күндө дагы Кудайга гана таянып, ага гана ишенишибиз керек деп сен өзүң айтып каласың го? Сен дайым ушинтип айтасың да. Кээ бирде ойлоном. Мүмкүн бир нерсени өзүм туура эмес кылып жатамбы деп. Акыл, сен Кудайга жаккандай эле жашап атасың го? Кудай сен чынчылдыгыңды эске алат. Анан дагы ушундай ыплас иштерге барбаганыңа, ыпластык менен акча таппаганыңа мен ушунчалык кубанып турам. Билесиңби? Мен сен менен сыймыктанам. Atакебай, мен сенин сүйгөн улуң, мен сенин сүйгөн улуң болоюнчу. Акылбек, айланайын улум, келчи бери. Айланайын менин берекем десе. Menin tuyağım, kökürök küçüğüm, benim baylığım жалгыз gana sensin oğlum. İçer suum, görür günüm tügönüp baratkan siyaktı. Ata, atpayız. Emi mende emne olsa, oşonun bardığı seniki kağılayın oğlum. Ata, beni taşlamayız ata.
Ата, сұранам, таштабаңыз мені. Ата, мен сізден жақсы балаңыз болған жоқпын, ата. Ата, таштабаңыз мені, ата. Oğlum, sen qanday bolsоң да, men seni жақсы көрөm. Aylanayın benim berekem dese. Ата, таштабаңыз мені, ата, ата. Ayım, kızım sana ne oldu? Ата, мені кешіріп қойыңыз, мен жаңатамдан қалған чынını сындырып алдым. Geçireyim kızım. Gelçi canıma. Gel otur ağay. Gel ağa kızım. Ben seni abdan жақсы көрөм. Sen aybay sүйөм kızım. Ата, мені Құдай ата кешіребі? Ооба. Seni Құдай атаң абдан жақсы көрөт. Құдай атаң сени кечирет. А сен Құдай атаңан кечирим сурадыңбы? Жоқ. Анда экөөбүз бирге Құдай атадан кечирим сурайбыз. Құдай атаң сени абдан сүйөт. Ошондуктан ал сени сөзсүз кечирет. Анда экөөбүз Құдай атадан кечирим сурайлы. Макулбу? Макул. Мурас! Акылбек, sen бұл жерде не кылып жүрөсүң я? Мурас, муну алчы. Муну сага алып келдим. Өзөкчө алгап ал. Бул сага. Мурас, мени кечир. Эмне кылайын деп турасың? Билесиңби? Баягы окуя эсиңдеби? Койчу. Бир коюн жоготуп алып, 99-ун таштап коюп, анын артынан аны тапканга чейин таалыкпай издегенин. Тагы ошол сыяктуу эле мына бүгүнкү түндө Кудай Теңирим сени издеп жүрөт. Сени таап, кучагына алып кубангысы келет. Сезип турам. Sen meni жактырбай атасың го. Бирок билесиңби, Мурас? Sen meni кубаласаң да, мен күт кеткен күндө дагы Кудайым сенден кетпейт. Кудайдын сүйүүсү эч убакта өзгөрүлбөйт. Анын сүйүүсү чексиз жана токтобойт. Мурас, айтсаң. Sen башында айткансың. Менин үй бүлөм бар болчу. Аялым чырактай болгон балам бар деп. Үй алганы чогулткан акчам да бар болчу деп каласың. Табыш мактатпай бардыгын тереңирээк айтып берчи. Мен түшүнөм. Сени айыптабайм. Кана айтчы. Башынан баштап эмне болду эле? Жакшынакай эле үйүм бар болчу. Адам баласы оңой менен каниет кылбайт турбайбы? Андан да чоң үйлүү болгум келди. Бир далай акча топтоп койгон элем. Албетте, ак эмгегим менен табылбаган акча эмес да. Жең ичинен алынган, элдин эмгегин алдап алган акчалар эле.
Ах, чиркен. Эмнеге ач көстөндүм кен? Акчаны кайра санап. Эмнеге ач көстөндүм кен? Тыркалып келе калайынчы. Мурас. Дагы бирдиби? Тек кандай немесиң болбодур, өзүң жалгыз бир түгөттүң го. Дагы бир тап келген жатасыңбы? Бир жумада бир жазып койсоң эмне болуп кетесиң, амай? Атаңды алкаш болуп баратасың го. Эмне деп атасың, келжирек? Эмне деп атасың? Келжиреген болсун бир согоюнбу? Мен атамдай алкаш эмесмин. Акча канайя? Акча! Öldürmedim. Ай Кенбай! Мен bunu kaçadan beri çoğulduk insan! Мен kayısın! Акча! Öldürmedim! Мен sökür, tırnaktay balamdı açu kaldırıp, vurup çatıp tırnım. Murat! Esime gelsem, jindikhanada jatıptırmın. Görse, oşol kargış deygen günü, men büt toydan esmen jogatıptırmın. Tuğra 1 yıl jatıptırmın. Oşol men jatkan psixbольницада ayalım da jatıptır. Al şordu. Büyüttüğüne çıdamay. 3 aydan keyin ölüp kalıptır. Albatta, Xuday senin bardıq günöңdü geçiret. Senin günöөлөрүң üçün, jana menin günöөлөрüm üçün. İsa Maşayag aykaşkan jıgaçta biz için ölgön. Bilesiңби, anın sүйүүsү чексиз. Sen kандай bolsaң так ошондой сүйөт. Jana al seni geçiret. Günöөлөрүңдү moynuңa alıp, anın aldına tоо kılsaң, al geçirбеген günөө жок. Muras, karat kıl. Xuday sağa жаңы жашоо берет. Geçirim sүйүү берет. Жүрөгүңө тынчтык, кубаныч берет. Xuday seni sүйөt. Xudayым seni жалгасын. Muras, бардыгы жакшы болот. Xudayга жашооңду тапшыр. Xuday бардыгын өзгөртөт. Баары башкача болот. Arıva ruhuna toluyunçu aytkanın men atkarı ata kebay men senin süygün ulum men senin süygün ulum toluyunçu Tınçtık bul jaşodo düne jalgan sıyınıp tazim kılıp bir özüme jaşomdu ömrümdü atake jaşomdu ömrümdü sağa arınay özümde yadın ettim boyunçu arıva ruhuna toluyunçu aytkanın men atkarı ata kebay men senin süygün ulum men senin süygün ulum oluy
Ata, men Murat Bayke barayınçı. Murat Bayke, men sizde ayağayı жақшы көрөм. Құдай атам, sizdi menden de қатты жақшы көрөт. Siz bilesizби? Sizde men Ayaşata deyim geledi. Келші қызым. Meni Ayaşata дейсің алтыным. Murat Bayke ilağımızcı. Мен ыйлаған жоқпын, мен ыйлабайм. Сүйінгенмен ыйлағым келіп кетті. Берекем десе, мен да сені ыйлап алтыным десе. Мурас, айымдын айткан сөздөрү чындык. Ал аркылуу Кудайым сүйлөп жатат. Теңирим өз айтып жатат. Ал сени аябай катуу сүйөрүн. Жана азыр сенин жүрөгүңдү черткилеп жатат. Аны жөн гана жүрөгүңө кабыл ал. Жөнөкөй сөздөр менен эле айтып, тоо кылып, андан кечирим сурап, аны кабыл ал. Рахмат Акылбек. Айым аркылуу айткан сөздөр мен таш жүрөгүмдү жибитти. Досум, ишенесиңби? Мен Кудайдын сүйүүсүн сезип турам. О, кечиримди Кудайым. Мендей зөөкүр, мендей таш боорду кечире көр. Бүгүн өзүң кучагыңа алганыңа рахмат. Мага кыз берип, бир тууган бергениңе рахмат. Иса Машаяк, мен сени куткаруучум, теңирим деп кабыл алгым келип атат. Менин каалоолорумду, тоо кылымды кабыл алчы. Амин. Амин. Кел достум, Кудайым сага батасын берсин. Кудайым сени ушунчалык сүйөт. Рахмат.